Assalamu alaikum. Mına bugün 10 sentyabr tug'anlar. To'g'ashda qor jog'di. Xo'sh. Dangel qor jog'di To'g'ashda. Jomon suvi. Qish bo'lib qoldi, qish. Кочкор районундагы жайлоодо кар жаады. 10 сентябрь күнү таңгамал Кочкор районундагы Жалак бел жайлоосуна кар жаады. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына малчылар билдиришти. Маалыматка караганда кардын калыңдыгы 12-13 сантиметрге жетет. Буга чейин 2 жолу кар жааган. Малчылар айылдын элинин жайынында кабыл алынган чечим боюнча 30 сентябрдан кийин гана айылдагы сарайларга көчүп бара алышат. Жалак бел жайлоосуна Кара Күнгөй жана Кара Саз айылынын малчылары чыгат. Булак Турмуш KG. Жалакпы 10 сентябрь тонуп калды, тонуп эле бир жерден эчтеке кар жок, ала жок, кара жер жок. Бишкек Москва поезд каттамы ушул жылдын 18 декабрына жананат. Бул тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы 10 сентябрда билдирди. Билдирмеге караганда 3-6 сентябрь күндөрү ишкананын адистери Москвада эл аралык жүргүнчү поезддеринин 2025 жылга карата кыймыл графигин иштеп чыгуу боюнча КМШ өлкөлөрүнүн темир жол администрацияларынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жыйынына катышкан. 2025 жылы Бишкек Казан багыты боюнча поезд жумасына бир жолу, ал эми Бишкек Новосибирск багыты боюнча поезд 8 күндө бир жолу каттамын улантат деп билдиришти мекемеден. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Орус армиясы Украинанын бир катар облустарын аткылады. Украинанын Черкасы облусунун аскердик администрациясынын башчысы Игорь Табурец 10 сентябрга караган түнү аймакка жапырт дрон чабуул жасалганын билдирди. Анын айтымында соккуларда 2 киши жабыркады. Табурец абадан коргоо системалары жалпысынан 14 дронду атып түшүргөнүн кошумчалады. Айрымдар өз максатына жетти. Ошондой эле дрон сыныктарынан улам жабыркагандар бар. Облус борборунда 2 киши жарат алды. Аларга тийиштүү жардам көрсөтүлдү. Бир нече турак жай жана менчик ишканалар талкаланды, деди облус башчысы. Украина армиясы билдиргендей, 10 сентябрга караган түнү орус күчтөрү жанкечти дрондор менен чабуул койгон. Жалпысынан 46 дрон, Искандер-М баллистикалык ракетасы жана X-31P ракетасы колдонулган. Украина аба күчтөрү дрондордун 38-ин атып түшүргөн. Орусиялык күчтөр Украинадагы жарандык жайларга сокку урганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. 10 сентябрдын таңында Орусиянын Москва облусунда жапырт дрон чабуулуна кабылды. Бир аял набыт болуп, 3 киши жарат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Кремль чабуулду Украин бийлигинен көрдү. Расмий Киев адаттагыдай үн каткан жок. Булак Азаттык. Талас облустунун 2 тургуну якын инкар диний экстремисттик кыймылынын катарынан чыкты. Бул тууралуу УКМгадан билдиришти. Атайын кызмат түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анын жыйынтыгында Таластын 2 тургуну якын инкар диний экстремисттик уюмунун идеологиясынан баш тартканын билдирген. Булак репортер KG. Якын инкар диний экстремисттик уюмунан баш тарттым. Yakın inkar dini ekstremist olgan baş tarttı. Вьетнамдагы тайфундун кесепетинен жабыркагандардын саны өстү. Вьетнамдын түнүгүндө Яги тайфунунан улам каза тапкандардын саны 87 адамга жетип, 752 адам түрдүү жаракат алды деп билдирди The Associated Press. Маалыматка ылайык 70 адам дайынсыз жоголгон. Синоптиктер мындай аба ырайы 12 сентябрга чейин улана турганын билдиришкен. Өлкөнүн түнүгүндөгү провинциясында акыркы 3 күн аралыгында 20-40 сантиметр жаан жаап жатса, түндүк батыш тараптагы аймактарда 76 сантиметр жаан чачын жааган. Дүйшөмбүдө берилген маалыматка ылайык 110 000 гектар күрүч таласын суу алып, миңдеген дарак кулаган. Ошондой эле 80 000ден ашык
Курулуш жабыркап, калкты электр жарыгы жана байланыш менен камсыздоо өзгүлтүккө учураган. Ал эми Футхо провинциясында унаалар жүрүүчү көпүрө ураган. Яги тайфуну бул жылы Азияда, өзгөчө Вьетнамда акыркы 20 жылда катталган күчтүү тайфун болду.